Ayalдар adatda иштебейт. Ayal же балдарынын, же атасынын, же күйөөсүнүн боюнда жүк болуп эсептелет. Ошону багууга милдеттүү. Шариат боюнча аял өзүн өзү бакпайт, балким анын атасы багат, күйөөгө тисе күйөөсү багат, өлүп калса кайра атасы багат, же балдары болсо балдары багат. Аял төрөлгөндөн өлгөнгө чейин бул дүйнөдө иштебейт. Ал өзүн карайт, күйөөсүн карайт, балдарын карайт, тарбия берет. Аялдын эң чоң маселеси балдарга тарбия берүүсү. Балдарды бакчага берүү биздин маданият эмес. Эгерде бакчага бере турган болсо, бир гана таалим иретинде. Ошол жерге барып 2 саат, 3 саат же 4 саат окуп кайра келе турган болсо, барып окутуп кайрап келиш керек. Бирок тамак ашы, энелик, мээрим дегенди үйдөн эне бериш керек. Эне өзү медресе болуш керек. Эгерде эне өзү окутала турган, намаз окуганды үйрөтсө, анда бакчага берүүнүн да кереги жок. Ал ошого ыңгайланыш. Качан мектепке барганда аны бериш керек. Бул балдарды бакчага берип, бакчада бактырып кою, ошол орус убагында келген эркек аял тең кылам деген коммунисттердин жаман жоругу. Бул биздики эмес, урматтуу бир туугандар.